Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чыгарылышы аны менен мен Сезим Ажураева тааныштырам. Өлкөдө тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу жогору. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 6-7 июлда күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү күтүлүүдө. Министрлик буга байланыштуу жарандарды сак болууга чакырып, арыктарды жана дренаж каналдарды тазалоо керектигин эске алат. Лейлекте жаш балдардын сууга түшүүсүнө көзөмөл күчөдү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Арка, Достук, Жаштык, Борбордук айылдарындагы кооптуу болгон жерлерге милиция кызматкерлери тарабынан эскертүү тактайчалары жана баннерлер жасалып орнотулду. Лейлек районунун Жаңы Жер айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери Фергана, Арка, Достук каналдарында көзөмөлсүз өз алдынча сууга түшүп жаткан жаш өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин өткөрүүдө. Ошондой эле каналдардын бойлоруна жашаган үй бүлөлөр менен профилактикалык иштерди өткөрүп, 27 эскертүү актыларын берди. Белгилей кетсек, өлкө аймагында 2023 жылдын алгачкы 6 айында 60тан ашуун өспүрүм сууга чөгүп каза тапканын 5 июлда Ички иштер министрлигинен кабарлаган. Баткенде 2 тоннага жакын азык-түлүк жана тиричилик буюмдарын мыйзамсыз ташып келүү фактысы аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына таянсак, кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын жүк салонуна бажылык текшерүү учурунда Кыргызстандын бажы аймагына ташып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган товар кошточу документтери жок чарбалык товарлары, ошондой эле ассортименттеги тамак аш азыктары аныкталган. Кармалган товарлар чектеш ЭАЭП мамлекетинин алынып келинген. Жалпы салмагы 1833,3 кг. Орточо базар баасы 342.905 сомду түзгөн. Аталган факт боюнча материалдар бажы органынын бажылык териштирүү секторунда каралууда. Баткенде 60 турак үй сел коркунучунан корголууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Лейлек районунун Сүлүктүү шаарында сел коркунучунан коргоо иштери колго алынды. Сел кооптуулугу жогору болгон сайдын 98,5 метр аралыгына сел тосмосунун орнотуу долбоору быйылкы жылга бекитилген. Аталган долбоор капиталдык курулуш ишмерчиминин негизинде ишке ашырылат. Ал эми сайдын жээгин бекемдөө иштери бүткөрүлсө, шаардагы 60 турак үй, мейманкана жана Сүлүктүү шаардык тазалык муниципалдык ишканасы сел коркунучунан коргоого алынат. Баткенде 11 миллион долларлык агрардык долбоор иштей баштады. Баткенде Баткен облусунда жемиштүү өнөктөштүктү куруу үчүн экономикалык абал жана агробизнестин атаандаштыгына жөндөмдүүлүгү аталышындагы жыйын болуп өттү. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган жыйынга облус башчысы Абдикарим Алимбаев катышып, долбоор аркылуу Баткенде айыл чарба аянттарын кеңейтүү менен катар дүйнөлүк рыноктун талаптарына ылайык продукция өндүрүүнү кайра иштетүүнү өздөштүрүп, экспортко чыгаруу иштерин активдештирүү милдети туурарын, эң негизгиси аймакка сууга суу жеткирүү, сууну үнөмдүү, пайдалуу маселелери бар экенин, ошондой эле эт өндүрүү, асыл тукум, мал чарбалыгы үчүн да аймагыбыз ыңгайлуу экенин белгиледи. Дүйнөлүк банк тарабынан Баткен облусун калыбына келтирүүгө жана социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө 50 миллион доллар акча каражаты бөлүнгөн. Анын 11 миллион доллары ушул аймактын айыл чарбасын өнүктүрүүгө жумшала турган болгон. Бул долбоорду Арис уюму ишке ашырат. Азыркы учурда ушул долбоордун алгачкы этаптары башталды. Ушул жыйындын жүрүшүндө Арис уюмунун эксперттери айыл чарба тармагынын өнүгүү багыттары, долбоордун максаты тууралуу айтып беришти. Ал эми ушул кайсы багыттарда иш алып барсак мындай перспективдүү болот, ушул багытта талкуулар болду. Иш-чаранын соңунда ар бир айыл өкмөттү жеңилдетилген товардык кредиттерди алуу үчүн иш пландарды жана долбоорлорду сентябрь айына чейин түзүү керектиги айтылды. 6 июлга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу мандашканча саламатта туруңуз.